это самый лучший проект. Азыркы тапта бул менин жашоомдогу эң мыкты долбоор. Не обязательно брать какие-то гранты, добиваться их. Сөзсүз эле кандайдыр бир гранттарды алып аларга жетиш эмес. Жана да мамлекет сага бир нерсе кылып берет деп күтпөстөн бир нече кайдыгер эмес адамдар биргелешип ушуну кылса болот. Менин оюмча биз муну далилдедик. Жана бизди карап башка адамдар дагы аракет кылышса болот. Дал ушундай китепканаларды болбосо да ушуга жакыныраак нерсени. Точно такие же библиотеки, а что-то ближе к этому. Были люди, особенно вот со старшего поколения, да, приходили и подвох какой-то искали. Түрлүү элдер болду. Айрыкча улуу муундагылар келип бир кынтык издеп жүрүштү. Кандайдыр бир пайдасы болсо керек деген. Аларды ишендирүү абдан кыйын иш. Пайдасы 20 жылдан кийин мына азыр окуп жаткан балдар ой жүгүрткөн чоң адамдардан болушат. Эгер биз аларга ушундай түрткү берген болсок, убагы келгенде алар мамлекетибизди өйдө көтөрөт. Мына пайдасы ушунда. Когда, например, всем селом строят что-то, да, вот. И это тоже вот здесь используется. Мисалы бүтүндөй айыл биргелешип бир нерсе курушса, алар ашар жолу деп айтылат. Бул жакта да ошол ыкма колдонулду. Кимдир бирөө акча менен жардам берсе, башкасы курулуш материалдары менен жардам берди. Айта кетсек, биз Бишкекте дем тууралуу сүйлөшүп турсак, кокусунан бир адам угуп калды дагы жардам берүүнү чечти. Ал көрсө килем сатат экен. Сага килем белек кылам деп эле берип калды. Биз аны китепканага төшөп койдук. Ковролин подарю. Отправил ковролин, мы его постелили. Это как больше как помощь, чем работа, потому что Ооба, бул жумушка караганда жардамга окшош. Анткени мен каалаган китепти окусам болот. Каалаган убакта чайчым мүмкүн. Бул менин айлыгым сыяктуу каралышы ыктымал. в любой момент. И это как бы может считаться зарплатой моей. Это вот, например, вы приходите. Мисалы, сиз келип кофе ичесиз, бирок экөөнүн акчасын төлөп айтасыз. Мына бир төлөнгөн кофени сиздер кимдир бирөөгө берип коесуңар деп. Же кимдир бирөөнү так айтасыз. Же жөн гана кайсы бир студентти. Анан качан студент киргенде билбейм, эмнегедир түшүнүктүү болот. Кофе ичип, анын кандай экенин билгени. Анан ал тандап туруп калган кезде биз дароо айтабыз. Бизде бир төлөнгөн кофе бар, сага берели деп. Себеби 20 сомдук кофе ичип көнүп калышкан. Бирок жакшы капучино шаарда 130 сом турат. Биз мисалы 80 сомдон сатабыз. Мектеп окуучусуна 80 сом да кымбат. Жана аны баарына түшүндүрөбүз. Булар атайын чогултулган, килограммы бир нече миң турат, куурулган, бышырылган деп. Анан ушундай кадимки сүт менен кошуп жасайбыз дейбиз. Ооба, анан башка бирөө белекке таштап кеткен кофе бар. Биз ким экенин деле унутуп калдык. Ал эми сен иче бер дейбиз. Ал ичип көрүп тамшанат. Бул албетте жакшы салт. То есть тоже такая хорошая традиция. Өзгөчө биздикинде өзгөчө балдар үчүн үйдөгүдөй атмосфера
создавать этилген да. Бул жерде балдар өзүн үйдөгүдөй сезип, каалаган китебин алып окуп, жакшы маанайда тарашат. Ушул убакытта балдардын баардыгын эле көргөндөр телефон болуп атпайбы, а бул жерде уже китепке кызыгуулар артып атат. Анан башка жерде көпчүлүк жерге мындай балдарды алып бара албайбыз, а бул жерде ошонун баардыгына шарт түзүлгөн. Үйгө барып, бияка келем, анткени үйдөн бала болот, мындай кичине эметпей болотам, артан окуганга жетишпей болотам, анткени үйгө барып эле сразу айтам, бияктан кичине балдар ызчуу болуп атат, жетишпей атам, анан демге барып китеп алып келейин, кичине пайдалуу болот деп. Китеп бир саат окуп кетем, бирок андан кийин кайра башка жумуштарды бүтүрүп келип, бош болгондо эле сразу кайра келем деп. К нам как-то зашли две сестры, пожилые, и одна другой рассказывает, говорит, здесь даже атмосфера поменялась. Раньше здесь был... Бир күнү бизге улгайган эжелер кирип калышты. Бири экинчисине айтып жатат, бул жерде атмосфера да өзгөрүптүр деп. Мурда бул жерде советтик паб бар болчу. Ичип алышып мушташ болчу экен. Мурун континент деп аталчу экен. Андан бери баары өзгөрүптүр. Жаңы заманбап ремонт гана эмес, китептер жана аура өзгөргөнүн айтып жатты. Бирок ага чейин биз билчү эмеспиз. Биз мейманкана болгон же склад катары колданышканга деп ойлогонбуз. Көрсө кичинекей бар болгон экен. Мы думали, ну, гостиница раньше была, ну и какой-то цокольный этаж, как склад использовали. Оказывается, вот был барчик. Каалоо керек бул баштаганда биринчи. Анан албетте азыр каражатсыз иш болбойт, каражаты да керек болот. Анан ошондой бир күйүп жанган бир адамдардын жардамы менен боло турган бир иш экен. Мен өзүмдүн түшүнүгүмдө. В будущем, например, если вдруг, да, если какая-то грантовая программа будет подходить. Келечекте мисалы, эгер кандайдыр бир гранттык программа бизге ылайыктуу болсо, балким биз баш тартпайбыз. Например, мы как налогоплательщики. Мисалы биз салык төлөөчүлөр катары салык органдарында катталганбыз. Получается вести дело. Төлөөгө даярбыз. Азыр биз нөлдө турабыз. Бирок келечекте сонун болмок ушундай социалдык долбоор, салык төлөйт жана башка ушул сыяктуу пункттарды ачууга жардам берет дегенди уккан абдан На жакшы. нуле, в минусе. Но в будущем было бы классно. Башкача айтканда, мунун эч кандай жаман жери жок. Тескерисинче жакшы да. И налоги платит, и помогает еще другим таким пунктам открываться. То есть в этом ничего плохого нет, наоборот, это хорошо.